29-сентябрдан 30-на караган түнү Өзгөн районундагы Мырзаке айылынын 25 жаштагы тургуну Замир Ормон уулу бычакталып каза болду. Анын өлүмүн Республика партиясы шайлоого байланыштырса, милиция четке кагууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Аширбаев айрым саясий партияларды окуяны шайлоого аралаштырбоого чакырды. Анткени каза болгон Замир Ормон уулу эч бир партиянын мүчөсү же үгүттөөчүсү болгон эмес. Ал Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаасын Республика партиясына ижарага гана берип турган. Каза болгон жаран эч кандай партиянын өкүлү болгон эмес. Ал өзүнүн достору менен ичип олтуруп, өзүнүн 1 жаш кичүү бала менен чырдашып кеткен. Жанындагы балдар ажыратканга чейин өзүнүн кичүү бала Замир Ормон уулуну 5-6 жолу бычактап салганга үлгүргөн. Достору ооруканага алып барган, бирок кансырап каза болуп калган, деди Аширбаев. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Окуяга күбө катары 5 жаран сурак берип жатат. Ал эми Республика партиясынын шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Арстан Туржанов окуяны шайлоого байланыштырууда. Ал үгүт иштери башталгандан бери өлкөнүн айрым аймактарында партиянын тарапташтарына моралдык жана физикалык кысымга алуу болуп, ал тургай уруп, сабоо, өлтүрүү фактылары да аныкталганын билдирген. Кичи автобусу менен элди кубалап, атайлап тебелеткен айдоочу боюнча Ички иштер министрлиги тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин интернет айдыңына кичи автобустун караңгыда аянтчада айланып, элди тебелетип жаткан видеосу тараган. Окуя 24-сентябрь күнү Кызыл Кыяда болгону маалым. Жабыркаган киши ооруканага жаткырылган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 жана 297 беренелери менен сотко өндүрүш башталды. Милициядан билдиришкендей, айдоочу адамдарды атайлап койдурган. Айдоочу качып кеткени менен анын ким экени такталды. Милиция аны издеп жатат. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, видеодон унаадагы бир адамды коюп кеткендей көрүнгөн. Бирок андай эмес, ал скутер болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча видеодо адамдардын бардыгы мас абалында болгон. Шайлоонун алдында шайлоочу өзүнүн шайлоо дарегин 21 жолу өзгөрткөн. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында жаран шайлоо участогун өзгөрткөн номер 2 формадагы арыз берген. Бул тизме сайты аркылуу жазылып алынган, бирок иш жүзүндө буга мыйзам тарабынан тыюу салынган эмес. Алдын ала маалыматта бардыгы болуп, форма 2 боюнча шайлоочулардан 496 000 арыз берилген. Буга чейин башкы прокуратура шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына, шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамга ылайык шайлоочулардын тизмесин түзүү жана аларды форма 2 боюнча каттоо шайлоо комиссияларынын өзгөчө компетенциясына кирээрин жарыялаган. Жалпысынан шайлоого 3 532 адам катыша алат. Ички иштер министрлиги Бишкекте бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган деген шек менен 26 адам кармалып, алардын 5-өө камакка алынганын 1-октябрда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 30-сентябрда коомдук тартипти туруксуздаштырууну көздөп, бийликти күч менен басып алууга чакырган видео интернет булактарында тараган. Факт боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 313 беренесинин 2 бөлүмүндө рассалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козгоо көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки териштирүү баштаган. Улуттук академиянын адистери соттук саясий экспертиза жүргүзүп, видеодо сүйлөгөн адамдын сөзүндө аймак аралык кастыкты козутууга жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык белгиси бар деген жыйынтык чыгарышкан. Милиция билдиргендей, сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 30-сентябрда 47 дубан кыймылынын 26 мүчөсү кармалган. Алар наркологиялык текшерүүдөн өтүп, 20сы баңгизат колдонгону аныкталган. 5-өө шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги алардын аты жөнү Шамил Мукамбаев, Амангелди Артыков, Акылбек Олжембаев, Рыскелди Бериков жана Кубанычбек Жумаканов экенин 4-өө мурда соттолгонун кабарлады. 30-сентябрда социалдык түйүндөрдө бир бөлмөдө отурган 20 жакты эркек саясат темасын талкуулап жатканы. Алардын бири 1500 айылдан балдарды чыгаралы. Бул шайлоону өткөрүп жиберсек, анда биз утулдук,
деп айтып жатканы жазылган видео тараган. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Кылмышка шектүү катары кармалгандар жана алардын жактоочулары азырынча окуя тууралуу комментарий бере элек. 2020 жылдын 6 октябрынан тарта 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар жалпы билим берүү мекемелеринде салттуу түрдө окуй баштайт. Мындай чечим республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Маалыматка караганда 2020-2021 окуу жылында 1-6 класстын окуучулары үчүн билим берүү процессин реалдуу режиминде жандандырууда санитардык гигиеналык нормаларды сактоо боюнча иш-аракеттердин алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугу медицина кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнүп, мугалимдердин дене табы өлчөнүп турууга жана бет кап режимин сактоого тийиш. Окуучулар окуу процессинде аралыкты сактоо менен отургузулат. Алар колдорун бат-бат жууп турушу үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынат. Ошондой эле кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларда илдеттин белгилеринин бар жогу боюнча анкета толтурулуп турат. Эгерде мектепте окуучулардын саны 200гө чейин болсо, план боюнча бекитилген расписанияга ылайык кадимки режимде окуу процесси уюштурулат. Ал эми балдардын саны 350гө чейин болсо, ийкемдүү расписания боюнча окутулат. Тагыраагы сабактардын башталышы жана тыныгуулар ар кандай убакытта уюштурулат. Мисалы, 1-2 класстарда сабак 8де башталса, 3-4 класстар саат 8:30га келишет. Балдардын саны 500гө чейин болсо, кезектешүү негизде болот. Мисалы, 1-2-3 класстар 1 кезмет, 4-5-6 класстар 2 кезметте окушат. Ашканада тамактануу процесси да смена боюнча уюштурулат, дешти штабтан. Муну менен катар мектептерде ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө жана ата-энелер менен башка уюмдардын өкүлдөрүнүн имаратка кирүүсүнө уруксат жок. Ал эми мектеп балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш. Бирок иш-чарада пайдаланыла турган каражаттардын концентрациясы белгиленген өлчөмдө гана колдонулат.